Быйыл Кыргыз прокуратурасына 89 жыл толду. Бир кылымга тете убакыттын ичинде эркиндик, демократия, адам укугу жана мамлекеттин түптөлүшүнө бир катар тажрыйба топтой алышты. Алардын бүгүн кесиптик майрамы. Коллегалар менен бирге мен алардын жакындарын куттуктагым келет. Ушул майрам менен анткени ошо жакындары шарт түзүп берип, ушундай иштегенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атканына мен биринчиден куттуктап, аларды ушу майрам менен экинчиден чоң ыраазычылыгымды билдирем. Аларга дагы ден соолук каалайм. Жумушубузда чоң ийгиликтер болсун. Мыйзамды негизи биздин эң биринчи милдетибиз бул мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу. Ошол абдан жоопкерчиликтүү ушундай татаал миссияда чоң жетишкендиктерди каалайт элем мен бардык менин кесиптештериме. Прокуратура органынын кызматкерлери майрамга карата жылына салтка айланган спорт оюндарында уюштурууда активдүү. Оюн талаасында чыныгы спортсмендерден кем калышпай оюн көргөзүп жаткандар мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун биримдүүлүгүн жана чыңдалышын, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын камсыз кылган прокуратура кызматкерлери. Башкы прокурордун чечиминин негизинде түндүк зонасында Кыргызстандын бул Чүй обласы, Бишкек шаары, анан ошондой эле башкы прокуратуранын кызматкерлери ушундай бир жакшы футбол боюнча мелдешип уюштурганбыз. Спорт бар жерде ден соолук бар, иште ийгилик дагы болот. Андыктан бүгүнкү күндөгү футболдогу оюндарды көрдүңүздөр. Бул жерде Бишкек шаары менен Чүй областынын командалары кармашты. Ал кармашта Бишкек шаарынын прокуратурасы утту. Анын башында шаардын прокурору Талантбек Акуныч Кожонов өзүндө башында туруп, бир голду өзү лично киргизип, калган балдарга өзү кандайдыр бир үлгү катарында көргөзгөндөр өзүңүздөр азыр көрдүңүздөр. Мелдешке Чүй областтык Бишкек шаардык прокуратуралары ат салышып бардыгы 8 команда катышты. Прокуратура жетекчилиги ар бир кызматкерлердин ден соолугу чың болушу керек деген принципте мындай иш-чараларга көп көңүл бурушууда. Мен өзүм кызматкерлер менен бул жерге келип, чогуу ойноп, ушул спортко катышып атабыз. Эми башкы прокуратуранын жетекчилиги тарабынан бир эле ишке эмес, спорт тарабына дагы чоң көңүл бурулуп, ушундай шарттар түзүлүп, бир жумада 2 жолу спорт менен машыгып атабыз. Биздин шаардын прокуратурасында өзүбүздүн күчүбүз менен спорт зал куруп, ошол жерде тренажерлорду коюп, биздин кызматкерлердин бакы ден соолугун чыңаш үчүн шарт түзүп, ошол жерде биздин кызматкерлер спорт менен машыгып атышат. Бул деген эгерде ден соолук болсо, иште да жакшы ийгиликтер болот. Ошондуктан мындан кийин дагы ушундай турнирлерди улантып, бир эле футбол эмес, башка оюндардын түрлөрүн, волейбол, бильярд, шахматтарды дагы уюштурабыз деген үмүттөр бар. Мелдешке 1-чи, 2-чи, 3-чү орундагыларга дипломдор жана акчалай сыйлыктар коюлган. Убакыттын тартыгына байланыштуу оюндун аягына чейин күбө боло алган жокпуз. Ошентсе да прокурорлордун жана тергөөчүлөрдүн бир гана жумуш үстүндө эмес, спорт тармагында да алдыда экендигине ишенебиз. Чынара Карасатова, Бегимай Бактыбек кызы, Тимур Кожомжаров, Коомдук 1-канал, Замана студиясы.